Салык процедураларын электрондук фискалдаштыруу долбоору өкмөт үчүн артыкчылыктуу. Бул долбоор аркылуу олуттуу финансылык ресурстарды көмүскө жүгүртүүдөн алып чыгабыз жана бюджетке олуттуу финансылык ресурстарды кайтарабыз. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев салык процедураларын фискалдаштыруунун электрондук тутумун киргизүү маселеси боюнча кеңешмеде билдирди. Адистердин айтымында салыктык процедураларды фискалдаштыруу тутумун киргизүү көмүскө экономиканын бардык элементтерин толук кандуу кыскартууну камсыздоого мүмкүндүк берет. Мында өлкөнүн бюджетине каражаттардын түшүүсүн жогорулатуусу камсыздалат. Надо создать отдельную группу. Это отдел, может быть, реализации проекта. И собрать там наших ребят и возможность с привлечением экспертов, решить финансирование. Я думаю, вот ваше партнерство окажет нам содействие. Нас интересует короткий путь, короткий и эффективный путь. Самое главное, чтобы результат был в общей нашей деятельности. Индустриялык логистикалык парктын курулушу Кыргызстанга бизнестин ишеним арткандыгынын ачык далили. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев Чүй облусунун Аламеден районундагы СЛКВ индустриялык логистикалык паркынын курулушун жүргүзүлүүчү жерге капсула коюу салтанатында билдирди. Долбоор Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан кабыл алынган Кыргыз Республикасынын текстилдик жана тигүү өндүрүшүн өнүктүрүү боюнча программасын аткаруу алкагында ишке ашырылууда. СЛКВ индустриялык паркы жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы директору Адилет Кубанычбеков өкмөт башчыга маалымдагандай, парктын аймагында тигүү текстилдик жана бут кийим продукциясын өндүрүү боюнча 112 профилдик фабриканын курулушу пландаштырылууда. Мухаммедкалай Абылгазиев өз сөзүндө белгилегендей 70 гектар аянтта жайгашкан мында 35 000 жумушчу орунду түзө турган аймактагы көлөмдүү индустриялык логистикалык парктын курулушу башталууда. Бул жерде 72 фабрика болот. 216 000 квадратный метр. 35 000 адамга жумуш орун. Орто Азия боюнча эң чоң кластер, текстильный кластер. Коммуникация, трансформация маселелери бар чечилди. Бүт нерсе чечилди. Сизге чоң рахмат. Газ болот, электричество болот. Электричество 32 мегаватт. Аны дагы чечилди. Баары жакшы. Канализация маселеси. Бүт баары ушул жерде өзүбүз очистительный сооруженияларды кура турган болуп чечтик. Быйыл 50 миллион доллар дегенер. Баш аягы 200 миллион, биринчи этапта 50 миллион доллар инвестиция. Өзү проект 23 жылга бүтөт болобуз, Жок, 1,5 жылдын ичинде сизге сөз бергенбиз. Жакшы болду. Андан тышкары биз торугарда стационарный жанагы сканерлерди коюп беребиз. Аны дагы ошондой бир ойлорубуз бар. Премьер-министр белгилегендей, парктын аймагында соода логистикасын жана жеңил өнөр жай инфраструктурасын өнүктүрүү үчүн шарттар түзүлөт. Текстилдик продукциянын өндүрүшү ишке берилип, бажы терминалдары заманбап бажы көзөмөлдөө тутум менен жабдылат. Алар бардык бажы процедураларынын ачыктыгын камсыздайт. Аталган долбоорду ишке ашыруу үчүн өкмөт ишкерлерге жерди трансформациялоо жана электроэнергиясына кошулуу маселелерин өз учурунда чечүүгө көмөк берди. Бүгүн биздин мекенибизде салтанаттын, ийгиликтин күнү. Себеби дегенде өзүңүздөр билесиздер, биздин элдин турмушун оңдоо боюнча, экономикабызга чоң кадамдарды жасоо боюнча канчалаган чоң кадамдар башталып атат. Мына Сооронбай Шарипович дагы өзүнүн эң биринчи лозунг кылып, ураан кылып атканы бул өндүрүш, жумушчу орундарын түзүү. Мына ушул демилгени колдоо боюнча дагы биздин өкмөт өзүнүн программасында, ишеним, биримдик жана жаратмандык программасында ушу жаратмандык деген сөз бул эмгекчилдик, эмгектенүү, жумушчу орунун түзүү деген мааниде ушул программабызды атаганбыз. Анан бүгүнкү болуп жаткан чоң иш-чара бул салтанат. Себеби дегенде өзүңүздөр айткан көрүп атасыздар, бул биринчи жолу биздин региондо эң чоң индустриалдык, өндүрүштүк, логистикалык парк салынган турат. 70 гектар жерге. Бул жерде 35 000 жакын адам иштей турган болуп атат. Бул жерде жанагы чыныгы ушу 26 жылдын көз карандысыздык жылдын алкагында ушул биздин
өзүбүздүн мекендештерибиз, өзүбүздүн ишкерлерибиз ушунда инвестиция тартканга кудурети жетип калды азыр. Мынакей азыркы проектинин 70% бул жергиликтүү бизнесмендер менен. Андан тышкары Кытайдан келген бизнесмендерибиз бар, анан Турциядан келген бизнесмендерибиз бар. Мына ушул проектини Кудай деп бүгүн ачып, быйыл 50 миллион долларлык проект башталат. Жалпы жонунан бул 200 миллион долларлык проект. Бул абдан чоң проект. Анан Кудай буйрса бир 1,5-2 жылдын аралыгында бардык жанагы соода логистикалык тармагы, өндүрүш, жеңил өнөр жай, кийим тигүү, бут кийим тигүү, андан тышкары терминалдар, биздин бажы системасындагы терминалдар уш жерге келип, заманбап өзүнүн кызматын алып, өндүргөн товарларын экспорттоп, жергиликтүү рынокко сатып, анан өзүнүн жанагындай өндүрүштөгү болгон кирешесин көрүп, анан биздин экономикабызга салым кошо турган эң чоң проект болуп жатат. Дагы бир жолу айтам, бул биздин мынакей Адилет мырзабыз отурат. Жергиликтүү өзүбүздүн уулубуз, өзүбүздүн жараныбыз ушу демилгени көтөрүп, анан кийин инвесторлорду, партнерлорун тартып өзүнүн, анан бизге экономикага салым кошобуз деп турат. Бул өкмөттүн жаңы мамилесинин натыйжалуулугунун ачык мисалы. Анда мамлекет бюрократиялык тоскоолдук кылууга жол бербестен инвестициялык лотторду инвесторлорго долбоорлорду ишке ашырууну шарттаган конкреттүү экономикалык долбоорлор катары түзөт. Бул башталышы гана. Өкмөт башчы инвестицияларды коргоо жана бизнес жүргүзүү үчүн шарттарды түзүү боюнча көрүлүп жаткан чаралар тууралуу айтып, инвесторлорго ыраазычылык билдирди. Өкмөт жагынан трансформация маселеси, жерди бөлүп берүү маселеси, коммуникацияга туташуу маселеси, анын ичинде энергияга, электр энергиясына, газ маселесине өкмөт тарабынан болгон бардык чечимдерди чыгарып бердик. Бул мурун айтканбыз биздин программада инвест лот деп. Ошол бардык нерсени даярдап, инвесторлор келсе, ошого коммуникациясы бар жерлерди берсек, анан биздин жанагы бюрократиялык биздин өзүбүздүн тоскоолдуктарга келген инвесторлор иренжибей, өзүнүн бизнесин мындан ары салып кетет деген максатта иштеп жатабыз. Бул эми мен ойлойм бул башталышы. Себеби дегенде жанагы биздин ушул проектибиз аягына чыкканда 35 000 киши деп атабыз. 35 000 киши Кыргыздын өзүнүн Кыргызстанда статистика боюнча орточо үй бүлөдө 5тен кем эмес кыргыздарда. Ошондо 35-ти 5ке көбөйтсөңүздөр 200 000ге чейин киши ушул жерден өзүнүн турмуш тиричилигин кылып, жанын багып, айлыгын алып, анан жашы келсе пенсияга чыгып, мындан тышкары салыктарды төлөп, биздин экономикабызга кубаттанганына абдан чоң салымын кошот. Мен ошон үчүн өкмөттүн жетекчиси катары азыркы келип ушул жерге инвестициясын алып келип, Кыргызстанга инвестиция салса болот. Өкмөткө, мамлекеттин саясатына ишенсе болот, инвесторлорду коргойт деген саясатты колдоп келип аткан ушу түрк бир туугандарыбызга, жана Кытайдан келген биздин конокторубузга өкмөттүн атынан мен ыраазычылык билдирем. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов түндүк ведомство аралык электрондук өз ара аракеттешүү тутумун киргизүү алкагында мамлекеттик органдардын биринчи кезектеги маалыматтар базасын иштеп чыгуу планын аткаруу маселеси боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Бүгүнкү күндө түндүк интернет сайт иштелип чыккан. Анда тутумдун катышуучулары бардык кызыктырган суроолорго жооп ала алышат. Буга катар мамлекеттик органдардын түндүк ведомство аралык электрондук өз ара аракеттешүү тутумуна кошулуусунун жүрүшү чагылдырылууда. Мындан тышкары электрондук өз ара аракеттешүү борбору мамлекеттик ишканасынын адистери тарабынан бардык мамлекеттик органдарды консультациялык жана техникалык жактан колдоо ишке ашырылууда. Кеңешменин жүрүшүндө планды аткаруу боюнча мамлекеттик органдын отчеттору угулду. Кеңешменин жыйынтыгы боюнча Кубатбек Боронов мамлекеттик органдардын жетекчилерине бир катар тапшырмаларды берип, тагыраагы кыска мөөнөттө алардын алдына коюлган милдеттерди ишке ашырууну тапшырды.
Кыргыз Республикасы Doing Business рейтингинде өз көрсөткүчтөрүн жакшыртты. Дүйнөлүк банктын кезектеги Doing Business бизнес жүргүзүү иликтөөсүндө Кыргыз Республикасы рейтингде өз көрсөткүчтөрүн 7 позицияга жакшыртып, 77-орундан 70-орунга көтөрүлдү. Doing Business дүйнөнүн 190 өлкөсүндө бизнести жөнгө салуу боюнча укук колдонуу тажрыйбасын жана мыйзамды баалаган иликтөө болуп саналат. Эске салса, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2018-2022 жылдарга карата биримдик ишеним жаратмандык программасында Кыргыз Республикасынын бизнести жүргүзүү жеңилдиги боюнча 50 өлкөнүн катарына кирүүсү каралган. Анын ичинде өкмөттүн аракеттери бул рейтингдин төмөнкү аракеттерин электр түйүндөрүнө кошулуу, салык салуу тармагында процесстерди жакшыртуу, келишимдерди аткаруу жана салык төлөөгө жөндөмсүздүк уруксаатын жакшыртууга багытталат. Өтүп бараткан аптада премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Астана шаарында көз карансыз мамлекеттердин шериктештиги өлкөлөрүнүн өкмөт башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынына катышты. КМШ өлкөлөрүнүн өкмөт башчыларынын кеңешинин жыйынынын алкагында делегация башчыларын Казакстан Республикасынын президенти Нурсултан Назарбаев кабыл алып, жыйындын ишине ийгилик каалады. Жамааттык жолугушууда КМШ өлкөлөр ортосундагы соода-экономикалык байланышты өнүктүрүүнүн маанилүүлүгү ортого салынды. Бул жолку КМШ өкмөт башчыларынын отурумунун күн тартибинде шериктештиктеги өлкөлөр үчүн маанилүү болгон соода-экономикалык, маданий-гуманитардык багыттагы кызматташтыкты өнүктүрүү, коопсуздукту камсыздоо жана жаңы чакырыктар менен коркунучтарга каршы аракеттенүү маселелери коюлду. Алгач шериктештиктин өкмөт башчылары тар курамда сүйлөшүүлөрдү жүргүзүштү. Анда экономикалык багыттагы кызматташтыктын абалы талкууланды. Тар курамдагы жыйында премьер-министр шериктештиктин алкагында кызматташуу боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн позициясы өзгөрүүсүз бойдон каларын билдирди. Биз көз карансыз мамлекеттердин шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн интеграциясын мындан ары бекемдөөнү жана көп тармактуу форматта өз ара кызматташуусун өнүктүрүүнү колдойбуз деп баса белгиледи премьер-министр. Өкмөт башчы белгилегендей, өлкөлөрдүн өз ара аракеттешүүсүнүн артыкчылыктуу тармактары болуп, соода-экономикалык, маданий-гуманитардык жааттарда кызматташууну өнүктүрүү, коопсуздукту камсыздоо жана жаңы чакырыктар менен коркунучтарга каршы аракеттенүү маселелеринде аракеттешүү бойдон кала берет. Делегация жетекчилеринин бардык демилгелери көз карансыз мамлекеттердин шериктештигинин аткаруу комитети тарабынан дыккат караларын жана кабыл алынган чечимдердин шериктештиктин тармактык органдары көзөмөлгө аларын, мунун жыйынтыгы шериктештиктин алкагындагы кызматташтыкты тереңдете турганын Сергей Лебедев белгилеп өттү. Главы делегации договорились заслушать сейчас сообщение. Күн тартибинде ондон ашык маселе бар. Бирок тараптар ашыкча талкуусуз эле кызыккан тараптардын катышуусунда кол коюлсун деген чечимге келишти. Ошондуктан кеңейтилген жыйында алардын айрым пункттары гана талкууланды. Тар чөйрөдөгү сүйлөшүүлөрдөн соң КМШ өкмөт башчылары кеңейтилген курамдагы каралуучу оорчундуу маселелерди ортого салышты. Кеңейтилген курамдагы отурумдун күн тартибинде энергетика, айыл чарба, социалдык камсыздоо, космикалык тармак, салыктык башкаруу, байланыш жана инновация, объектилерге болгон интеллектуалдык менчикти коргоо укуктары, маданий-гуманитардык кызматташтыкты камтыган 13 маселе кароого алынды. Энергетика тармагында жогорку технологиялуу жабдууларды чыгаруу боюнча концепция өкмөт башчыларынын колдоосуна алынып кол коюлду. Аталган концепция өнөр жай кубаттуулугун модернизациялоо жана кеңейтүү, жаңы жумуш орундарын түзүүгө, энергетикалык селектордо илимий изилдөө дараметин жогорулатууга, жалпысынан энергетика тармагын өнүктүрүүгө, машина куруу тармагын алдыга жылдырууга багытталган. Особое внимание уделяется завершению подготовки предусмотренного договором проекта соглашения. Жыйында абдан көп маселелер талкууланды. Бул шериктештик алкагында байланышты чыңдоого түрткү берет. Талкууланган маселелер каралат деген ойдобуз. Тармактык маселелер боюнча бөлүмдөр колдоо тапкан багыттар боюнча биргелешип иш алып барат. Көз карансыз мамлекеттер шериктештигинин алкагында салык тармагын жол жоболорун жакшыртууга багытталган маселе козголгон маселелердин оорчундуусу болду. Эми бул багыттагы маалыматтар электрондук негизде ишке ашырылмакчы. Тийиштүү документ КМШ өкмөт башчылары тарабынан жактырылды. Бугауда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев тармактык органдарынын кызматташтыгынын ишин натыйжалуулугун жогорулатуу жана аны өркүндөтүү боюнча сунуштарды берди. Ал тармактык органдар шериктештикти заманбап талаптарга ылайыкташтыруу жөнүндө чечимдин жоболорун, тактап айтканда тармактык жана тармак аралык өз ара аракеттешүүнүн практикалык маселелерин чечүү жаатында ишке ашырууга багыт алуусу керектигин белгиледи.
Өкмөт башчы өлкөлөр ортосундагы соода экономикалык байланыштарды кеңейтүүнүн негизги аспабы катары эркин соода аймагы жөнүндө келишимдин мүмкүнчүлүгүн толук кандуу пайдалануу зарылдыгын билдирди. Бул тармакта ишке ашырылбаган чоң мүмкүнчүлүктөр бар экендигин айткан өкмөт башчы Кыргызстан өз ара соода жүгүртүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүүнү, соода тармагында ашыкча тоскоолдуктарды жоюу жана корголоочу чаралардын санын төмөндөтүү боюнча ишти улантуунун актуалдуулугуна токтолду. Мухаммедкалый Абулгазиев шериктештик мейкиндигиндеги губернаторлордун аймак аралык форум аталышындагы демилгени ишке ашырууну сунуштады. Аталган демилге экспорттук жана импорттук операциялар номенклатурасын дифференциациялоо, биргелешкен ишканаларды түзүү, экономиканын бардык тармагындагы техникалык жана инновациялык кайра түзүүлөр боюнча кызматташтык, экологиялык аспектилерди эске алуу менен КМШ алкагындагы аймактарыбыздын экономикалык өз ара аракеттешүүсүн чыңдай алчу өндүрүштү стимулдаштыруу боюнча биргелешкен ишке өбөлгө түзмөкчү. Көз карансыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчылар кеңешинин кезектеги жыйынынын жыйынтыгы боюнча КМШга мүчө өлкөлөрдүн чектеш аймактарындагы токой зыянкечтеринин жана оорулардын алдын алуу жана жоюу боюнча өз ара аракеттешүү жөнүндө келишимге, салыктык башкарууну ишке ашыруу үчүн электрондук түрдөгү маалымат алмашуу тууралуу протоколго, 2020 жылга чейинки КМШга мүчө өлкөлөрдүн мамлекет аралык инновациялык кызматташуу программасынын алкагында мамлекет аралык инновациялык долбоорлорду жана иш-чараларды ишке ашыруу, интеллектуалдык менчик объектилерине укуктарды бөлүштүрүү тартиби жөнүндө 2017 жылы абадан коргоонунун бириккен тутумун түзүү жана өнүктүрүүгө каражат бөлүүдөгү бөлүнүүлөрдү пайдалануу жөнүндө 2019 жылы көз карансыз мамлекеттердин шериктештигине мүчө өлкөлөрдөгү абадан коргоонунун бириккен тутумун түзүү жана өнүктүрүүгө каражат бөлүү тууралуу бир катар документтерге кол коюлду. Ошону менен бирге жыйында эмки жылга гуманитардык байланыштын алкагында аткарыла турган 140тан ашык иш-чаралардын планы бекитилди. Жыйындын жыйынтыгы менен КМШга төрагалык кылуу Түркмөнстан Республикасына өткөрүлүп берилди. Эми келерки жыйын 2019 жылы Ашхабадта өтмөкчү.